бүгүнкү саясий системанын, мамлекетибизде жашап турган, бизди башкарып турган саясий системанын туура эместигинин далили болуп эсептелинет. Себеби дегенде жоопкерчилик же өкмөттө эмес, же толук президентте эмес, же толук парламентте эмес. Ошондуктан биз айтып атабыз, кайрылып атабыз. Биз бүгүнкү күндөгү саясий системаны өзгөртүшүбүз керек. Мамлекетибизде же болбосо толук парламенттик система болуш керек. Так, же болбосо толук ошол америкалык системадай президенттик система болуш керек. Жанагы сабыры чегине жетти да, эл кайрыла баштады. Эл кайрылып атат. Ошо эки президенттин тирешин токтотсун. Эки президент тирешин токтотушуп туруп, мамлекетти, элди, журтту ойлосун деп атышат. Чын айтканда, ар бир адам өзүнүн курсагын тойгуза алат. Ар бир адам үй бүлөсүн дагы багып кете алат. Керек болсо ар бир адам өзүнүн колу коңшу тууган уругун да багып кете алат. Бирок ошол эле мезгилде, урматтуу туугандар, биз мамлекетти ойлошубуз керек. Мамлекеттин келечегин ойлошубуз керек. Эртең, урматтуу туугандар, мамлекет, мен айтып коеюн ушуга. Мына кече баардыгы айтып атышкан, Атамбаевдин заманы бүтпөгөндөй болуп. Атамбаевдин 6 жылдык заманы бүттү. Кудай буюрса, мына Сооронбай Шариповичтин дагы 4,5 жылдык суроо калды, бул да бүтөт. Бизге мамлекет керек да. 4,5 жылдан кийин дагы, 10 жылдан кийин дагы, 20 жылдан кийин да бизге мамлекет керек. Мамлекетибиз экиге бөлүнүп, мына түндүк түштүк болуп, же регион болуп бөлүнүп, бири-бирине кас болгонду биз токтотушубуз керек. Мен Кыргызстандын жараны катары, Кыргызстандын ар бир районуна, жерине, айылына барып, өзүмдүн мыйзамдуу аракетин жасаганга мүмкүнчүлүк алышым керек. Мен азыр оппозицияда эмесмин деп. Эми оппозицияда болуш үчүн бир саясий системада болушун керек. Так, мына азыр СДПК партиясы биз оппозициядабыз деп атат, ошол эле мезгилде фракциясы коалицияда отурат. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күндөгү саясий системанын туура эместигин белгилеп атабыз.